адилеттүүлүк жана акыйкаттуулук, чын дилим менен өлкөгө кызмат кылуу. Алдын ала кооз убадаларды бергенден алысмын, бирок эгерде мага ишеним көрсөтүлсө, турмуш жолумда топтогон тажрыйбамды, билимимди өлкөгө кызмат кылууга жумшамакмын. Жүздөгөн улуттар бар, өлкөсү жок. Алар тилин, үрп-адаттарын бекем сактап, өздөрүн эгемендүү мамлекетте жашагандарын элестетип кыялданышат. Бизде болсо бардыгы бар. Эгемен мамлекетибиз, эне тилибиз, жаратылыш тартуулаган табигый байлыктарыбыз, көкүрөгү таза, кең пейилдүү элибиз бар дейт Маматкадыр Телебаев. Ал парламенттик шайлоого Мекенчил эл партиясы менен бара жатат. Бул партияны тандаганымдын себеби, бул тандаган деле жокмун, өзүбүздүн партиябыз. Башында Мекенчил болуп жүргөн элек, 1-2 жылдан бери эле санаалаштарым, партиялаштарым. Кийин президент Мекенчил деген партия чыкпайт, бул ресурс болуп калат дегенден бул партия жоюлган. Кийин биз Мекенчил эл деп кайрадан партия ачып, Мекенчил эл партиясы менен чыктык шайлоого. Шайлоого катышуу жөнүндөгү чечимди кабыл алуу мага жеңил келген жок. Эл өкүлү болуу бул эң биринчиден сага ишеним артып, үмүт менен добуш берген мекендештердин алдындагы чоң жоопкерчилик. Элдин ишенимин актоо үчүн дилиңди тазалап, напсиңди жеңе билишиң керек. Эл өкүлү элдин жүгүн өзүнө артып жатып, байыркы бай тарыхыбызга карап, түздөнүп, эртеңки келечегибиздин баалуулугун түшүнүшү керек дейт Маматкадыр мырза. Менимче ушул коомдун оңолбой койгондугу, ыймандын бузулганы, системанын бузулгандыгы себеп болуп, мен өзүм анча-мынча хоббим ыр жазып жүрөм, ошол чыркыраган чындыкты жазып жүрдүм. Президенттердин, бийликтегилердин туура эмес кадамдарын жазып жүргөмүн, 2-3 президенттен бери эле. Биздин азыркы Кыргызстандагы болгон жашоодогу кош стандарттуулук, эки жүздүүлүк, чыныгы жашоо башка, саясатчыларды сүйлөгөнү башка, бүт өзүбүздү өз алдап эле жүрөбүз да. Эми бул аягы болуш керек да, оңолуш керек да, жаңыланыш керек да. Улам эле 5 жыл сайын эле кайрадан жаңыланып деп, кайра эле ошол кебетебизде жүрөбүз. Ошол жөнүндө ырларда жазып жүргөмүн. Ушул жүрөктүн тандоосу, ушул саясатка барышым керек. Кыргызстанды оңош керек. Аз да болсо жардамым тийсе деген. Маматкадыр Телебаев ишкерликтен сырткары эл ичиндеги көйгөйлөрдү, орун алган орчундуу маселелерди ыр саптары аркылуу коомго жеткизип келет. Белгилей кетсек, анын дарыгерлерге таазим аттуу ыр саптарына Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова огон жазып, Сайкал Садыбакасова аткарып жүрөт. Аз болуп жетпесе да айлыгыңар, жарыбай же көбөйбөй байлыгыңар, эл үчүн эмгектенип жашадыңар, байланып ак халатка жылыңар. Өмүрдүн кымбаттыгын сезип бүгүн, өлчөнбөс баркыңарды билип бүгүн, силердей баатырларга алкыш айтып, турабыз башыбызды ийип бүгүн. Мындан тышкары Расул Маматкулов аткарып жүргөн Кечир бизди жараткан аттуу ыры коомго кеңири таанылды. О жараткан бар экенин билгиздиңби? Көпкөн элек эси бизге киргиздиңби? Тумшугубуз асман тирек калган кезде, тумшуктарды кайра жерге тийгиздиңби? Ал эми Картайбачы апаке аттуу ырын бир катар ырчылар аткарып, ар бир угармандын жүрөгүнөн түнөк тапты. Аппак гүл сонам апа, Картайбачы, ак сарай курам сага, Картайбачы, алдың алтын төшөп беремин деп, чок кармап турам апа,
эгемендиктин 30 жылдыгын белгиледик. 30 жылда биз эмнеге жетиштик, ким болдук? 30 жылда көптөгөн өлкөлөр өнүгүүгө бет алышты. Бизде бул процесс өтө жай жүрүп жатат. Бирок коңшулардыкындай потенциал бизде деле бар. Болгону убакытты жана мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалануу зарыл. Экономикабызды өстүрүп, элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн бардык жагымдуу шарттарды түзүшүбүз керек дейт Маматкадыр Целибаев. Эмне үчүн биз өндүрбөйбүз? 30 жылдан бери бир өндүрүш, биз көзгө басар өндүрүш ачкан жокпуз да. Карызыбыз 5 миллиард болду. Тойдон башыбыз чыкпады. Той шаан шөкөт, бюджет тешик, карыз. Элдин баары кредитте. Элдин айылдын эли дагы баары кредитте, баары биринен бири карыз. Бир кичинекей мамлекетпиз. Жакшы патриот балдарыбыз бар. Ушуларды бир жакшы жолго коюп, жакшы билим берип, жакшы шарт түзүп берип, экономиканы көтөрүп койсок болот эле да. Бир да завод ачылбай, кыргыз жашайт шашылбай, тойканалар толтура карыздын башындай. Дыйкандар, фермерлер колдоого алынышы керек. Бизде эң таза продукция өндүрүлөт. Эт, сүт, бал жана башка азык-түлүгүбүздү дүйнөлүк брендке айландыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жарандарга жеңилдетилген насыяларды берүү, ишкерликке жол ачуу менен аймактардын өнүгүшүн шарттайлы. Өнүккөн аймак, өнүккөн өлкө принцибине өтө зарыл. Мен буйруп депутат болуп калсам, мен өзүмдүн иштеген ишиме байланыштуу көп өзүмдүн ойлорум бар. Айыл чарба продукцияларını чет жакка чыгарып жүргөнмүн. Биздин айыл чарбасынын артта калгандыгы, элдин жашоосунун мындай бир системага салынбагандыгы, жакшынакай жерибизде, жакшынакай түшүмүбүздө айыл чарба продукцияларını бир текейден арзанга сатып, ушул элдин дыйкандардын барда турмушка жашата турган эле шартыбыз бар да, ошону түзсөк болмок. Мен аз да болсо ушул дыйкандарга түшүм жакшы өндүрүү боюнча, балык өстүрүү боюнча ар кандай өзүмдүн проектлерим бар, ойлорум бар. Ушул дыйкандарды айыл эрлердин негизинен жашоосун көтөрүп, жакшынакай шарт түзүп, дыйкандар байып кетсе, аз да болсо ошого кичине мен себепчи болсом. Акыркы кездери кесипкөйлөр, билимдүүлөр тууралуу көп айтабыз. Бирок бизде билим берүү тармагы таптакыр көзөмөлдөнбөй калды. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн мугалимдердин айлыктарын гана көтөрүп тим болбостон, окуучу менен окутуучуга жогорку талаптарды коюп, ошону менен бирге аларды ар тараптан шыктандырып туруу керек дейт маектешим. Жакшы окуп, жакшы билим алуу, жакшы иштесең анан ошого жараша жашоо деңгээлиң жакшы болот деген түшүнүк болбой калды да. Бизде уурулардын, бандиттердин, рекеттердин доору болуп калды да. Жаштардын кумири спортсмендер, же байлар, же депутаттар болуп калды да. Жакшы билим алып, татыктуу, жакшы кийин кесиптин ээси болуп, ошол кесиби менен жакшынакай өзүнө шарт түзүп деген бизде жок да. Ошон үчүн мигрант болуп жүрөт да. Мугалимдер да базарда жүрөт мигрант болуп. Жакшы окуган, таланттуу, жөндөмдүү балдар деле жүрөт талаада мигрант болуп. Ошол бизде жакшы окуган балага, таланттуу балага жакшынакай шарт жок. Ошо өзүнүн жөндөмүнө, талантына жараша мамлекет шарт түзүп берген эмес. Биз Кыргыздын келечегинде жакшы өнүккөн мамлекет кылыш үчүн биз жакшы билимдүү балдарды тарбиялап, ошолор оңош керек эле да биздин коомубузду. Бүт услугалар, кызмат көрсөтүүлөр кымбат. Карапайым элдин андай тыйындары жок. Бир жери ооруп, диагноз койдурайын десе шаарга барыш керек. Ал жакта дагы кымбат услугалар, лабораториясы дагы, башкасы дагы. Жөнөкөй эле рентген жок, айылдар бар. Жөнөкөй эле бир анализди
тапшырып турган лаборатория жок айыл жерлеринде. Ден соолугуна кам көрөйүн десе кымбат турат, алыс жака барыш керек. Ушул биз депутат болуп келсек, шарт түзүп медицинага айыл жерлерде айыл адамдары кыйналбай тургандай болуп, сыркоолоп калса өзүнүн эле айылында барып анализин тапшырып, ошол жерден керектүү дарыларды алып жүрсө жакшы болмок. Электр энергиясын чыгаруу. Бул дүйнөлүк мамлекеттердеги деңгээлдеги мамлекеттердин саясаты да ушул. Жашыл экономиканы өнүктүрүш керек. Ал буларда көптөгөн акчаларды бөлүп беришет. Ошол мини гэстерди курганга жакшынакай шарт түзүп беришкен да. Бизде Кудайга шүгүр тоолор бар, дарыялар бар. Перепад деп коет, ыңгайлуу мини гэс курганга. Болгону жакшы мыйзам керек, жакшы мамлекеттик саясат керек. Мини гэсти курган ишкерлердин электр энергиясыны мамлекет колдоп, жардам берип, сатып алып туруш керек. Бизде мини гэстер башта эле башталган, бирок ошол мыйзамдын жоктугунан, шарт жоктугунан көп ишкерлер банкрот болду. Себеби мамлекет айтылган бойдон калган, бирок сатып алган жок. Сатып алыш керек. Ошондо көбөйөт мини гэстер. Биздин программабызда кесипкөйлөрдү тартып туруп, ошол ыңгайлуу мыйзамды биз жазып берсек. Билимдүү, ишке жарамдуу жана күчтүү жаштардын сыртка агылышы акыркы мезгилде күч алды. Тилекке каршы айылдарда карыялар жана жаш балдар гана калышты. Натыйжада айрым айылдарда талалар иштетилбей, куурай басып кароосуз калды. Биз жаштарды иш менен камсыз кылабыз. Төө бурчак эгип, балык өстүрүү долбоорлорун кеңейтебиз. Бул тармакта бир топ жыл иштедим. Топтогон тажрыйбам бар дейт Маматкадыр Телебаев. Мен ишкер катары өзүмдүн жакшы бир проект баштадык, Кудай буйрса. Бул форель балыгын өстүрүү боюнча. Бизде ассоциация бар, ошонун жетекчилиги менен Минсельхоздо департамент бар, рыбное хозяйство. Ошонун жетекчилери менен чогуу азыр биз проект даярдап жатабыз. Ушул форельди Кыргызстандын бардык жагына таратуу. Ар бир айылда суу бар. Бул форель Кыргыздын форелини уже Россия дүйнө биле баштады да. Ушунчалык даамдуу форель. Балыкты өстүрсө бул оңой эле. Жолун билиш керек, башташ керек, коркпой элечи. Көп эмес, бир айылдагы бир бала деле майлок коюп, балык өстүрүп көрүн берсе, чоңое берет, көбөйө берет. Ушул нерсени биз жакшы пландаштырып, ушунда бир жакшы бир ниетибиз бар да. Колунда жокторго мен бир проект даярдап атам. Колунда жокторго балыктын жемини көрүм деп коет. Майлогуну бекер берип, же мындай пайызсыз берип, ошолорго бир жардам берип, түрткү болуп, ошолорду бутуна тургузуп койсок, ошол мигранттар талаада жүрүп, мусафир болуп тапкан акчасыны өзүнүн айылында эле туруп тапса, кандай жакшы нерсе. Дүйнө билип калгандай, эң таза, эң даамдуу таластын фасолу деп. Турцияда билет, Балкан өлкөлөрү билет. Дайыма ошол үчүн таласта фасол. Фасолду дагы төө бурчакта дагы Кыргызстанга жайылтса болот. Климат бизде ар кандай. Таласкан окшогон жерлер бар. Ошто да бар, Жалал Абадта да бар, Көлдө да бар, салкын, суулуу жерлер. Жок, ушул биздин өкүнүчтүүсү ишке жарамдуу балдар, жаштар баары чет жака мигрант болуп кетип, айыл жери, талалар иштетилбей калып атат.
Ооба, Маматкадыр Тилибаев айткандай, Кыргызстанда өнүгүү үчүн бардык шарттар бар. Болгону эрк жетишпейт. Жазылган мыйзамдардын көбү иш жүзүндө толук иштебейт. Мунун бардыгын ордуна келтирип, иреттеп, жаңылануу жана жаңы багыт менен иш алып баруу зарыл. Парламент мыйзам чыгаруучу орган катары ар бир тармактагы мүчүлүштүктөрдү эске алуу менен өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон жана элге иштеген мыйзамдарды жазышы керек. Партия жана бир мандаттуу шайлоо округдардан элдин тандоосу менен келген депутаттар элге жакын болуп, коомдук байланышты үзбөшү керек. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду. Бийлик башындагылар жакшы ой менен президент өз баш болуп элге салып койду да, мына силер шайлагыла, силер тазалап бергиле деп. Люстрацияны силер кылгыла деди да, мына кыргыздын колуна берип салып койду. Бул жерде азыр чыныгы шайлоону өткөрө турган күн келип калды да. Эми Кудай буйрса бизде бир жакшы үмүт бар да. Эл эми чындап шайлайт. Эл билип калды. Ушул шайлоодон биз кыргыз элинин көрөбүз да, кандай эл экендигини. Кантип шайлай алат. Кыргыз ушул шайлоодо өзүнүн келечегини өзү чечет. Кыргыздын баласынын дагы, балдарынын дагы жүрөгүнүн түпкүрүндө бар да, ата журтка болгон улуу сезим бар. Бирок ал чыгып чыкпай жүрөт да. Ошону биз жандырышыбыз керек. Кетпейт десең, Кыргызстан жок болуп, жашооң керек мекен үчүн ок болуп, кадам сайын чындык үчүн күрөшүп, ата журт деп жанып турган от болупту. Спортчуларыбыз жана маданият кызматкерлери көз жаздымда калбашы керек. Биздин спортчуларыбыз дүйнө элин таң калтырган ийгиликтерди жаратып жатышат. Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазарова сыяктуу балбандарыбыз Олимпиада оюндарында кыргыз элинин тарыхын жазып, желегибизди дүйнөгө даңазалашты. Жаштарды спортко шыктандырып, улут жүзү болгон маданиятыбызды сыйлаганды, өлкөгө кызмат кылууга үндөп, патриоттук сезимдерин күчтөө зарыл. Биз чачыраган эмес, бир мушнумдай түйүлгөн күчтүү эл болушубуз керек. Биздин балдарыбызга ишенич күчтүү. Бизде кандай жакшы жаштар бар, жүрөктөрү таза. Ушул балдар оңоп кетет. Ушул балдарга биз шарт беришибиз керек. Мына силер эми өнүктүргүлө, экономиканы көтөргүлө, маданиятты көтөргүлө деп. Балдар өзлөрү эле көтөрүп кетет Кыргызстанда. Дүйнөнү суттандырган бир жакшы мамлекетти курабыз да, кооз мамлекетти курабыз. Мейиштей болгон жерибиз бар.